Сиздер көрүп турган кара түстөгү BMW автоунаасы айдоочусу мас абалда деген шек менен токтотулган. Айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан абалын так аныктоо үчүн жакынкы наркология бөлүмүнө жеткирилди. Алкоголь колдонгону тастыкталган соң унаасы айып короосуна токтотулуп, протокол түзүлдү. Нет, застыли. Ал эми бул ак түстөгү Honda унаасын башкарып бара жаткан жарандын ким экендигин аныктаган жана айдоочулук укук берген документтери жанында жок болуп чыкты. Айдоочу кайгыл кызматкерлерине каршылык көрсөтпөстөн мыйзам талаптарына баш ийди. Унаасы жакынкы айып короосуна жеткирилип, өзүнө административдик протокол түзүлдү. Сиздер көрүп турган Mercedes үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа дагы рейд учурунда токтотулган. Тийиштүү документтерин текшерүү учурунда айдоочу жазадан кутулуп кетүүнүн жолун издеп, уюлдук телефон аркылуу кимдир бирөөлөргө байланышып, кабарчыны кысымга алууга аракет кылган. Жок, тааныбайм эч кимди. Андан майнап чыкпасына көзү жеткен соң коюлган талаптарга баш ийди. Унаасы айып короосуна токтотулуп, протокол түзүлдү. Бул боз түстөгү Toyota автоунаасы терезелери караңгылатылгандыгы үчүн токтотулду. Мыйзам талабына ылайык чаралар көрүлүп, жеринен айнектерин караңгылаткан каптам алынып салынды. Административдик протокол толтурулуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кое беришти.
Kes çok abi ya. О, уловой чи ловой? Yok bu. Ha.